Kırgız Respublikasının Üy Kodeksine layık bugün 2022 yılının 13. sentyabr günü Kırgız Respublikasının jarandары Сулканалиев Залкарбек Сулканалиевич менен Жеңишбек кызы Аиданын никесин мамлекеттик катоодон өткөзүү менен бирге Залкарбек менен Аиданы өмүрлүк жубайлар деп жарыялаймын. Ош шаарынын тургундары Залкарбек Сулканалиев менен Жеңишбек кызы Аиданын никелешүү куөлүгүн алуу салтанаты Бакыт өргөсүнүн жаңы имаратында өттү. Жаш жубайлар бул саамалыкка кубанып турган чактары. Негизи эле биз эртерээк барып ушул той күнгө заранее пландаштырып, ушул күнгө өзак салайлы деген болчубуз. Анан барсак ушундай сунуштар түштү. Биз деле отказылган жокпуз. Аябай жакшы болду, совпадение болду. Бактылуубуз аябай ушундай күнгө туш келип калганычы. Кандайча айтсам, эми бешене өскөн, маңдайга жазса ушундай болот экен деп аябай кубанычтабыз, толкунданып турган кезибиз. Бүгүн жаш жубайлардан сырткары 50 жыл бирге түтүн булатып чогуу жашаган үй бүлөлөр жана туулгандыгы тууралуу алгачкы жолу көөлүк алган бактылуу үй бүлөлөр салтанаттуу түрдө саамалыктын күбөлөрү болушту. Бүгүнкү күндөн тартып жаш жубайлар жана башкалар Бакыт үйүнө келе турган кардарлар толук капиталдык ремонттон өткөн имаратка келишет. Жаңы жүзгө ээ болгон Бакыт үйүнүн курулушу 1970-жылдары башталган. Андан бери бүгүнкүдөй оңдоо түзөө иштери жүргүзүлбөй келген. Ремонт иштерине жалпысынан 6 миллион сом акча каражаты керектелди. Ошон 10дон ашык бөлмө болду. Бу жерде вентиляция жасалды, мынол архив бөлмөлөрүндө полкалары жасалды. Ошон сантехнический иштер аткарылды. Бу жерде мынол жылытуу системасы оңдолду. Санузелдер оңдолду. Ошол жерге бардыгы ажаткананы ремонт жасадык. Дагы пожардык сигнализация орнотулду, электромонтаж жасалды. Ошонун бардыгы жасалып ошол 6 миллионго. Андан тышкары биз азыр жетишпей калдык. Сыртта шлагбаум коюлат. Анын келиши Россия мамлекетинен келет экен. Ошон үчүн азыр бир 10 күндөн кийин сыртына шлагбаум орнотобуз. Туулгандыгы, нике, ажырашуу жөнүндөгү көөлүк, жалпы граждандык кабалактыларын каттоо иштери жүргөн ишканага кайрылгандардын саны көп. Андыктан бардык кардарлар үчүн ыңгайлуу шарттардын болуусу зарыл болгон. Бир жылда бир 3500дөй каттоодон өтөт никеге тургандардын арасынан. Ош шаардыгын тургундары көп болгондуктан ушул жерге жалаң гана Ош шаардык эмес, башка Кыргыз Республикасынын Араван, Боло, Ноокат, Кара Суудагы ар бир жарандар кайрылса болот. Бизде азыр жаңы шарттар түзүлдү. Жашаган гана эмес, кайрылган гана жерге деле арыз берсе болот. Ошондуктан арыздын саны көбөйөт. Ушундай шарттар түзүлгөндөн бери биз ойлойбуз, көп услугаларды андагы сапатын дагы жогорултайбыз деп ойлойбуз да. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, жергиликтүү казынадан 8,5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, ремонт иштерине көзөмөл жүргүзүлүп келген. 1971 жылы курулган экен. Ошол боюнча чын-чынында мындай жакшы көңүл бурулган эмес. Баарыбыз эле бул жактан келип, мамлекеттик кызмат пайдаланып көргөнбүз. Бул жердин абалы аябай ылай турган болуп турган. Ушу бүгүнкү күндө көрдүңүздөр, ремонт татынакай болуп жасалды. Учурда каттоо кызматына Ош шаарынын тургундары гана эмес, аймактардан келген жарандар да кайрылып керектүү документ иштерин жүргүзө алышат. Андыктан Бакыт өргөсүнө келгендердин саны арбын болууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.